Balkim бүгүn сиздин үй бүлөңүздө кайрадан ынтымак кетип жаткандыр. Чоң уулуңуз тиги партияны шайлайбыз деп жан тартса, кичүүсү ал болбойт, мына партияны шайлайбыз деп жаңжал салып отургандыр. Дагы бир кызыңыз мен баарына каршымын, эч кимисин шайлабаймын деген чечимге келгендир. Дагы бир жакыныңыз мен такыр эле шайлоого барбаймын деп жаткан болушу да мүмкүн. Алардын бири 5 жылда бир келүүчү шайлоодо өзүмө акча кылып алайын деп жандал баштап атса, экинчиси мекенчилдик духу менен жан күйдүрүп, уурулардын акчасына алданбастан өлкөбүздүн келечегин сактап калышыбыз керек деп аракетин көрүп аткан болушу да мүмкүн. Кандай болгон күндө да биринчи кезекте кыргыз жерибиз, кыргыз элибиздин бүгүнкүдөй бөлүнүп жарылууга алып келген мамлекеттик башкаруу системасын, шайлоо системасын түп тамырынан өзгөртүү зарылчылыгы турганын убакыт өзү далилдеп, тактап койду сыягы. Антпесе эртең партия болуп бөлүнүп жарылып отуруп, шайлаган парламентибизде баягы эле көпчүлүгү жатып ичерлерден турган топтор чогулуп алып, билгенин кылып отуруп, өлкөбүздү мындан да кыйын кырдаалга жеткирип койбосо болгону. Адам баласы кайра эле адаша бере турган жан эмес го. 30 жыл адашкан болсо канда бүгүн адашпай, тили менен оро коргондорго алданбай, акчасы менен кыйын болуп аткандарга сатылбай, багытыбызды мекен үчүн жан берүүгө даяр тургандардын колуна тапшырганга толук мүмкүнчүлүк жаралды. Демек, баары бүгүн сиздин тандооңуздан көз каранды.